өзүнүн айылына ушул көчөнү узатасынан салып, жол чырактарды коюп, андан сырткары атайын борбордук ушул айылдын көчөсүнө дагы жарыктандырууну куруп бериптир да. После нашей съемки что изменилось? Даже стало хуже. У нас 3 недели назад отключили освещение вообще. Почему? Потому что не готовы документы. Эмне деп айтыш керек эми мындай сиздерге? Ким кабыл албайт? Ким кабыл албайт? Кыла турган сиз да ошону? Жок, биз кылып атабыз да. Эми буга чейин мисалы деген мынакей кылды. Чынын айтканда түшүнгөн жокмун, мисалы үчүн да. Азыр айыл өкмөт деп атат. Мындай кылыңыз, сиз билген кишини чакырыңыз. Бүткөн нерсени кабыл алып койгула деп жүрүшкө 2 жыл убакыт деген. Бул эмне деген шумдук? Мына жолдун салып берди, освещение биздин только рахмат айтыбыз. Мен бул Кристиан бетинен делебем, мисалчы, ушуну бак кылган үчүнчү, мисалчы. Бетинен өзбөңүз баке, ишти бүтүрүңүз. Мына проектини жасаса, просрочный деп атасыңар, 2 жыл кабыл албасаңар, просрочный болбой эмне болот? Тех условияны жасаса, өздөрү жасаса, просрочный болду деп атасыңар анын дагы. Анан бул канча ушерп кылып атпайсыңарбы силер? Губернаторго барбай эле коелу азыр, Жок, барбай эле коелу. Чечилет точно. Чечилет. Депутаттарча кол алышып коелу баягы. Макул. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомент тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомент тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Аламүдүн районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнө караган Константиновка деген айылда турабыз. Эсиңиздерде болсо, буга чейин биз кол сунбай бут тоскон чиновниктер деген аталышта дал ушул жерден көрсөтүп чыгарганбыз. Мындайча айтканда, ушул эле айылдын тургуну, ишкер өзүнүн айылына ушул көчөнү узатасынан салып, жол чырактарды коюп, андан сырткары атайын борбордук ушул айылдын көчөсүнө дагы жарыктандырууну куруп бериптир да. Эми ушул инвесторго болгон саясат мамлекетте абдан күч болуп атат. Аларды колдоо аракеттери жүрүп атат. Ошондой учурда дал ушул кичинекей бир айылдын инвестор болуп, өзүнүн айылына салымын кошуп аткан, мына ушул жолду салып, андан сырткары парк куруп, мындайча айтканда, мамлекет кыла турган, айыл өкмөт жасай турган иштердин баарысын жасаган каарманды тааныштырганбыз. Азыр ошол айылга кайрадан келдик. Эмне өзгөрдү биздин көрсөтүүдөн кийин, кандай маселелер болду? Ошол учурда айткан, ушул жолду балансын алса, ушул жол чырактарды балансын алыш керек, паркты балансын алыш керек деген суроолор көтөрүлгөн. Ошондо биз губернаторго чейин барып, биринчи орун басары поручение берип айыл өкмөтүнө, мындайча айтканда процесс кеткен. Бүгүнкү күндө эмне өзгөрүүлөр болду? Мындай жыйынтыгындагы же өзгөрбөй атабы, дагы деле кыймыл болбой атабы? Анын баарын азыр ушул өзүбүздүн ушул жердеги каарманга, Кристинага сурообузду салабыз. Негизинен биз билебиз, Кристина абдан айыл үчүн жолдошу менен абдан салымды көп кошту. После нашей съемки что изменилось? Что скажете? Я Груздева Кристина Сергеевна, житель этого села, соучредитель общественного объединения «Народ решает», пресс-секретарь и, соответственно, инвестором, да, наша семья с моим супругом Степаном. Мы были инвесторами, мы проложили асфальт по улице Первомайской, и возле школы мы тоже сделали въезд в школу. Вот это все щебнем, это все мы засыпали. Сделали освещение,
Первомайская, изначально мы сделали Первомайскую внутреннюю, потом по просьбе главы Айлакмату Алиева Эрнеста Нурпаизовича мы сделали еще и центральную Первомайскую. Вот. И дальше у нас есть бульвар молодежи, мы построили мы его на бывшей свалке. Там действительно была мусорка, свалка, ну, по документам там, по-моему, сельхоздорога, но это была мусорка, прям огромная свалка, которую мы до этого ежегодно чистили, за свой счет также нанимали трактора, грейдера и чистили, а потом решили облагородить. Вот сейчас там играют дети, гуляет молодежь, даже вот предложение на днях парень, да, делал на нашем бульваре. После вашей съемки ничего не изменилось, а даже стало хуже. У нас 3 недели назад отключили освещение вообще. Почему? Потому что не готовы документы. За 2 года, оказывается, Бюрократия. не смогли подготовить документацию. Я изначально вот эти все юридические тонкости не знала, да, по электричеству. Мы как верили на слово, на честность, да, там 60 тысяч, там 30, там 20, там техусловия, там проект, а как оказалось, ничего, документов не было. И еще за это освещение, оказывается, никто не платил, хотя Айлакмату взяли на свой баланс, и была сессия, где депутаты, да, совместно с нами сказали, да, что Айлакмату должны взять на свой баланс, так как мы проспонсировали, а они должны оплачивать электроэнергию. Но изначально мы хотели даже сами оплачивать. Мы даже не против были оплачивать электроэнергию сами. Но мы юридически, документально не имеем права. Да, это на балансе улицы Айлакмату. Мы не имеем права как бы на себя это что-то делать. Муниципальный объект. Да, муниципальный объект мы просто не имеем права. Вот, теперь на протяжении 3 недель... Что сказали? Они 2 года просто обещают, мы делаем. Когда отключили уже свет, просто у меня уже, да, эмоционально произошел всплеск, я поехала туда, нашла Татьяну Леонтьевну, которая ответственна, да, за вот эту документацию, и как оказалось, даже не начинался проект. То есть проект нужно было переделывать. Изначально мы проекта по съемку все сами делали, но мы делали ее только на внутреннюю Первомайскую. А так как добавилась центральная, опять же, повторю, мы сделали это по просьбе главы Айлакмату. То есть не самовольно, он попросил, и мы средства свои, да, туда вложили. Теперь нужно было поменять проект. То есть приехали на место, да, проектировщики, и поняли, что не соответствует проект, да, действительности. И опять надо было оплатить деньги. Я уже взяла номер сама у руководителя, да, который ответственен за это. Он мне сказал, там 50 тысяч будет, но Татьяна Леонтьевна нашла чуть дешевле проектировщика. Ну, буквально за неделю, наверное, как я оплатила, дней 5, наверное, 4, и она мне привезла уже готовый проект. То есть все заключалось в финансы. Пока я не дала эти 30 тысяч, у меня есть проект на меня, что я заказчик. Пока я не оплатила эти деньги, получается, никто ничего делает. А вот просто вложенные сюда финансы со всеми расходами, переподключениями около 500 тысяч вышло. Да, и вот у них там это 30 тысяч и плюс 40-50 тысяч, да, на документацию. И вот из-за этого всего сейчас наши дети, это единственная улица у нас, да, освещенная и асфальтирована, все здесь гуляют, ходят, все сейчас ходят в темноте. Каждый день меня останавливают, спрашивают: Кристина, почему нет света? Кристина, почему нет света? Я говорю, я же не могу его сама включить, нет документов. И вот так вот и нас кормят каждый день. Завтра. И вот так произошло, что сейчас нет света. Эмне деген каражат, бул тех условияларына төлөнгөн каражаттар баарысын өзү кылып атса, анан эми ушуну бүтүрбөгөн жергиликтүү чиновниктерди эмнеге багып отурабыз, эмнеге карап отурабыз, эмнеге алар иштеп атат деген суроо. Урматтуу мына президенттин аппараты, ишкерлерди, инвесторлор менен иштеп аткан биздин министрлик, мына инвесторлорго жасап аткан айыл өкмөтүңөрдүн, акимиңердин, губернаторуңардын мамилеси. Бул ишке губернатор дагы менимче кабардар, былтыр келип кеткенбиз. Бирок эми ушунча жакшы нерсени жарытып, эми өздөрүнө баланска ала албагандан кийин аларды эмне деп сөз айтыш керек, урматтуу көрөрмандар? Балким сиздер бир пикир жазып, оюңуздарды айтасыздар комментарийга. Сизде кандай сөз бар? Биз өзүбүздү тааныштырып кетели. Менин атым Шаршымбаев Матин Кубанычбекович. Мен ушу
коомдук бирикме эл чечет коомдук бирикмесинин жетекчиси болом. Бул маселени мына биздин пресс-секретарь айткандай, инвестор биз ачылганыбызга 1 жыл болду. Уюмду ачканыбызга 1 жыл болду. Чогуу иштешип атканыбызга. Бул маселе бизге чейин, биздин ачылышыбызга чейин 2 жыл мурун мына Кристиналар өзүнүн үй бүлөсү менен жолдошу менен айыл өкмөткө, жергиликтүү бийликке кайрылышкан бул маселе менен 2 жыл мурун болгон экен бул иш. 2 жылдан бери мындай айтканда тех условиялары болгон документациясын бар тең мыйзамдын негизинде 1 айдын ичинде каралып, 1 айдын ичинде чечиле турган маселелер болчу. Бирок кайсы бир себептен кандай бир тоскоолдуктар, мындай айтканда искусственно жаралып аткан тоскоолдуктарбы, бюрократия деп айтабызбы, эмне себеп менен 2 жылга чейин созулду, бизге белгисиз. Бул көйгөйдүн чечилбей аткан, мындай айтканда өзөгү, мына биз айтып атабыз, буга чейин дагы чогуу губернаторго кирип, губернаторго кайрылып, бул маселени угусканбыз. Губернатор өзүнүн биринчи орун басарына тапшырма берип, зам губернатордун биринчи орун басары тапшырманы жергиликтүү биздин Ленин аймагынын башчысына тапшырма берген. Бирок мына биз келгенибизге канча болду? Киргенибизге 6 ай болду. 6 айдай болуп баратат. Мына ошого чейин жыйынтык натыйжа жок. Эмне себеп болуп атат? 1 айдын ичинде бүтө турган тех условиялардын баары тең чечилбей жатат. Мына биздин Ленинский УС деп коебуз, участок электрических сетей, мына светти өчүрдү. Эмне себептен өчүрдү? Анткени технический условиясы туура келбейт мыйзамга. Мыйзам талабына жооп бербейт. А эмнеге бул ким караш керек эле? Ошону Ленинский УС караш керек беле деп Ленинский УСке кайрылсак, алар айтып атат, жок, бул жергиликтүү бийлик чечиши керек. Мындай айтканда биздин Ленин аймагынын башчысы Эрис Нурпайызович чече турган маселе болчу. Эмнеге чечилбей атат? Мына 2 жылдан бери свет менен колдонуп көнүп калган. Эртең менен турсаң свет, кечинде караңгыда свет. Эл жергиликтүү эл ошого көндү да, ошол шартка көнгөн. Анан 3 жума мурун светти өчүрүп койсо, капкараңгы болсо, балдар ойноп ушул жерден сейилдечи. Азыр балдар эмес, чоң кишилер көчөгө чыккандан коркот да. Түшүнүктүү. Уктуңуздар, урматтуу көрөрмандар, эми азыр чогуу сиздер менен баралы, айыл өкмөткө баралы, ошол учурда губернаторго чейин бул маселени коелу. Эмнеге мындай даяр ашты жей албаган, даяр ооздорун алып келип монтип берген нерсени эптей албаган мамлекеттик кызматкерлерди эмне кармап отурабыз анда? Эмне үчүн иштеп атат анда? Элементардуу. Муну сал деген жоксуңар силер. Шуну бүтүрүп бер деген жоксуңар. Биздин айылга свет коюп бер деген жоксуңар аларды. Бүткөн нерсени кабыл алып койгула деп жүрүшкө 2 жыл убакыт деген. Бул эмне деген шумдук? Ошол кайсы кызматкерлер ушуга жолтоо болуп атат? Аны сиздердин назарыңыздарга салабыз. Бул ишти аягына чейин көрөбүз. Оңдомоюнча сиздерге ушул жагдайды көрсөтө беребиз. Кеттик, жүрүңүздөр. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Аламүдүн районунун электр энергиясын сатуу мекемесине келдик. Өзүңүздөр билгендей, жогорудагы ушул электр жарыгы берилбей аткандыгынын себебин жетекчисинен билгени, сурообузду салганы келдик. Атыбыз Улукбек. Журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз?
Ким? Азамат. Эмне үчүн бүгүн жарыктандырууну свет бербей атасыздар? Светті қандай? Тек слой алыш керек та. Сиздер тех условияны бул жак жасаптыр, мөөнөтү бар анын дагы определенный. Мамлекеттин ишин өздөрү кылып атат. Эми суроо сизге. Эмне үчүн бүгүн жарыктандырууну бербей атасыздар? Эмне себеп болуп атат? Жок, эгер тех слойны албаса булар, мен бере албайбыз да. Жок, кандай? Булар алыш керек. Булар деген тех слойны или айыл өкмөт өзүнүн балансында. Мыйзам боюнча ким алыш керек? Айыл өкмөт. Айыл өкмөттүн балансында да освещениянын бар. Сиздер ошол себептен бербей атасыздарбы? Мен бербейм эмес, аны тиги чупестен аласыңар. Тех слойны чупестен. Жок, биз тех условияны сизден сурабайбыз. Биз сизге светти сурап келип атабыз. Светти берген тех слойсы жок кошулбайт да. Кантип кошулат? Буга чейин бар болчу экен го. Было тех условия. Когда Нет, было? свет бар болчу. Жарыктандыруу азыр Мен азыр бул ишти чынын айтканда түшүнгөн жокмун, мисалы үчүн да. Азыр айыл өкмөттө атат. Мындай кылыңыз, сиз билген кишини чакырыңыз бул жерге. Мындай кылалы, азыр мен аны биринчи инспекторуна разбираться этели. Азыр чакырбайсызбы, биз убактыбыз тар эле да, тактап эле. Константиновка, да? Да, документально, понимаете, там такая получилась ситуация, что Айлакмату была сессия депутатов, что все депутаты сказали, что все, Айлакмату должны, мы финансово проспонсировали, Айлакмату берет на свой баланс. Проходит 2 года, документы никто не оформил, ничего не сделал. И как оказалось, что еще никто не оплачивал за эту электроэнергию. Должен оформить. Да. Айыл өкмөтү. Азыр биз тех условияны өзүнчө суроолорубуз бар ал боюнчачы. Биз сизге так суроо берип атабыз, эмне үчүн свет бербей атасыз? Мен аны билбейт экенмин, мисалы. Ошону билип бериңизчи бизге. Азыр мен инспектордон сурайын. Себеп эмнеде болуп атат? Мен деле мыякта жаңымын, ошон үчүн айтып атам да. Ошо тартиптерин, себептерин, негиздерин түшүндүрүп берсеңиз өзүңүздүн жумушуңуз тууралуу. А сейчас еще получается ситуация, что никто, оказывается, не оплачивал вообще за электроэнергию. Электроэнергией пользовались. Да, и сейчас вот у нас Джиргал, да, по-моему, ответственный контролер, и он нам объясняет, что потери никто не оплачивал. Бул Константиновкадан келип атат. Биз да угалы. Освещение боюнча. А сиз кайкысыз? Азыр келишиңиз керек, больничныйда болот да. Освещение дейт. Мияктан атыңыз ким? Как вас зовут? Кристина Груздева. Кристина деген келди эле, баягы эмнеге тех условия ала албай атабыз дейт да. Освещениега. Жок, тех условияны сиздер бербейсиздер да, сиздер светти бересиздер. Жок, ошо эмне вопрос болду эле. Ошо вопросын айтпаңызчы. Аякта. Ага. Проект алыш керек, архитектурадан. Ага. Уже просрочено калды, да? Хорошо. Эмне себептен бербей атат? Ошо буга чейин берилчү экен, эмне себептен бербей атат? Короче, мыяктан бюджетну колдонушту. Архитектура менен согласовать этиш керек экен. Мисалы үчүн любой освещение архитектура менен согласовать этет, любой бүтүргөн иштер. Проектси баарысы бар. Проектсин бар, просрочено болуп кетипти. Проект просрочено болуп 2 года да, потому что 2 жылга берилет. 2 жылдын ичинде бүтүрүш керек да. Ким бүтүрөт аны? Абонент бүтүрөт да. Ким эметсе да. Анан булардыкы архитектура менен согласовать этиш керек экен. Архитектураны согласовать этпей коюптур. Ошого барып ашыптыр. Болду. Айыл өкмөт барып согласование. Согласовать этиш керек. Процедура боюнча сиздер кайсы учурда бересиздер биз светти деген только тех условиянын негизинде берилет. Мисалы үчүн булар освещениеди алды да. Тех условия алды. Тех условияны алгандан архитектура менен согласовать этип туруп, наряд на подключение деп коет. Наряд алгандан кийин аны бизге кошуп берет. Буга чейин кошулуп турчу экен го. Буга чейинки кошуп турганын мен билбейт экенмин. Мен билип бериңиз деп ошону үчүн талап атпайсыз. Буга чейин самовольно кошуп алган дейт, биз өчүрүп алганбыз дейт инспектор. Өчүрүлгөн, анткени уже бизде потребление. Азыр айтып атып, мен ошону айтып берип атпайм сага. Самовольно кошуп алса. Самовольно кошуп алган дейт. Андан кийин булардын 2 жыл өтүп кетти. Ким кошуп алган? Айыл өкмөтпү? Айыл өкмөт ким кошуп алды? Айыл өкмөт кошуп. Кантип айыл өкмөт мамлекеттин свет суусун, светтерден чара көрүнбөй. Бизде безучетный потребление болбош керек. Мисалы үчүн, любой случай кошуп алып биз өчүрүшүбүз керек. Анткени өчүрөбүз. Сиздер сатууга кызыктарсыздарбы?
Биз сатып болду, могу негизи архитектура тех условиянын шартында эле да, негизинде. Келсе бересиздер, келбесе сиздер азыр проекттер менен тех условия алды да, тех условия алган архитектура менен согласовать туруп наряд алат, наряд алгандан кийин уже заявление жасап, ошону барып учетун биз узаконить этип беребиз. Эми мамлекетке бекер алып келип мегиле. Жок, эми ал мына силер кылчу ишти мен эле кылып бердим эл үчүн деп. Мындай да, архитектор мисалы үчүн проектини мен жасабайм. Тияктан алышат. Эми архитектура менен архитектурага бербейсиңер вопросту. Биз баарына беребиз, бирок сиздер мамлекеттик системада мамлекеттик система болгондо кызматын кылып атасыздар. Техникалык шарттын негизинде эле кошулат деп атпаймынбы? Муну биздеги самойлуу кошуп бере албайбыз. Жок, эми атаңа бар, энеңе бар кылбай. Ленин айыл сиздер бир айыл өкмөттүн карамагындасыздар да. Бир айыл өкмөттүн элин карап атасыздар, сүйөтүн. Сиздер комплекстүү иш алып баруу болбойбу сиздерде мындай. Буга келсең, жок, биз эмес, тиги болсоң, жок, кыл эмес, буга. Сен бир сөз менен чарчап башыңыздар керек. Проектини бериптир. Проектини 2 жылда өздөрү эми архитектура менен согласовать этсе, биз кандай күнөөбүз бар да? Биздики мына проектини жасаса, просрочный деп атасыңар, 2 жыл кабыл алсаңар, просрочный болбой эмне болот? Тех условияны жасаса, өздөрү жасаса, просрочный болду деп атасыңар анындагы. Анан бул канча ущерб болуп атпайсыңарбы силер? Мен мындай да, мен азыр өзүмдүн эме менен түшүндүрүп берейин. Тех условия алгандан кийин архитектура менен согласовать этип атпаймынбы? Ошо архитектура, значит, буларга бербей койгон үчүн дальше уже иш кеткен эмес. Нарядты ошо архитектуранын эме согласовать этилгени менен тех условиянын негизинде наряд берет. Бос энергия инспекция сизге дагы суроо. Энергетика министрлигинде же губернатордун жыйындарында, акимдин жыйындарында силер эмнени көтөрөсүңөр? Ушундай проблемалар болуп атат. Бизге айыл өкмөт ушуну кылып бербей атат. Бизге аким ушуну кылып бербей атат. Ушуну кылып берсе биз ушул светти сатат элек. Анан мамлекетке ушунча бюджетке акча түшөт эле деген нерсени койбойсуңарбы силер? Ал жака барганда баары бизде керемет жыйындарда, ой, бизде баары сонун деп жооп берип. Аламилдин бөлүмү, Ленинский участогелер да. Биздин район тиякта, мисалы үчүн бүт договор контрактын баары ошол жакта түзүлөт. Аламилде түзүлөт. Силерден сурайбы губернатор, силерде эмне проблема бар мындай? Урматтуу кызматкерлер, жетекчилер, эмне проблемаңар бар? Айткыла. Мына жыйында ушул маселени карайлы деп сурайбы. Мисалы үчүн губернатор биз менен келип эметпейт, биз акимдер менен эле, жана акимдер сурайбы сиздерден. Эми элдин мисалы үчүн көйгөйүн билиш үчүн өз немелери бар. Чыгып кыдырып, жылына бир жолу кылышат. Кыдырбай эле койсун. Жыйында эле отуруп, ошо столунда эле отуруп сиздерден сураганда айттыңыздарбы бир жолу? 2 жыл аралык өтүп. Эми губернатор мага келбейт да. Жок, аким сурасын мейли. Аким мисалы үчүн айыл өкмөттөр менен иштейбиз, биз аким менен иштейбиз. Жана сход болот. Ар бир айыл өкмөт менен. Ошол моментте проблемаларды айтылат, ошонун баарын чечкенде. Качан жыйын болот алдыда жыйын? Мен жаңы келдим, бияка качан экенин мен билбейм. Качан жыйын болот? Жылына бир жолу болот. Жылына бир жолу. Башынан баштап болот. Ар бир айылга барып, бир жыл чогулат келсеңер, эч нерсе айтылбаса, бүт структура чогулуп алып, барып ошол жерден айыл өкмөт менен ошол жерден. Акыркы жолу качан болот? Сиздердин көйгөйдү сиздер. Эми могу жыл башынан башталат. Мен буга чейин биякта иштечмесмин деп айтып атпайм. Мисалы, мына келгениме 1 ай болду. Сен мага вопрос бересиң, мен азыр толтурам. Сиздин 1 айлыгыңызда эмес, сиз мен ошо түшүндүрүп айтып атпаймын. Правоприемник катары эл менен сот болот. Ишти алып кетесиз да сиз жетекчи катары. Мисалы үчүн азыр мен көрүп атам, бул келип атканчы. Мына азыр көрүп атам да. Качан бул боюнча эмне иш алып барасыз эми? Эми бул боюнча мен тиги начальство менен сүйлөшөйүн, көрөлү, эмне болгонун бүт баарын документтерин көтөрөлү. Көтөргөндөн анан айтам. Мен телефон жазып алла, эгер эме болсо. Анан мен азыр сиз жазып алып туруп, биз эмес. Жок, силердин информация билем деп атпайсызбы? Мен силердин ишиңерди муну менен сүйлөштүм. Телефонуңа берген. Кайрылуу мына. Ваш номер можете сказать? 0550 550 95 15 15 54. 54, да? Как билишет? Кристина. Ошондо болуп. Так, Константиновка, да? Да, насчет всех документов уже я узнала, да, мне никто не объяснил. То есть, вы понимаете, мы как спонсор, мы не можем знать всех законов. Мы не работаем в вашей сфере. Почему нам не собрали комиссию, не пригласили Аила Кмату, Татьяну Леонтьевну, да, которая ответственна за вообще это? Такими делами вообще Аилу Кмату и нас, чтобы мы, понимаете, мы знали, какие у нас права. Нам просто отключают, а потом еще говорят, за это электроэнергию никто не оплачивал эти годы. И еще намекают на то, что мы должны теперь возместить там 200 или 300 тысяч ущерб. Мен азыр маалыматты аз угуп атам. Муну менен биз деле разбираться этебиз. Эмне себептен ушундай болду? Тоскоолдук жаратып атпайбы? Рахмат ага, мейли. Силердин 4 Thank you.
Ассаламу алейкум байке. Алейкум. Денсаулығыңыз Жакшы, жақсы? жакшы, рахмат, Кудай шүкүр. Işleriniz жақсы? Жакшы буйса болот. İşte атасыздар. Жакшы, жакшы. Кудайга деп. Айтылуу Ленин айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтү экениңизди билебиз. Аты жөнүңүздү айтып Атым фамилиям Алиев Эрнис Нурпаевич. Эрнис Нурпаевич. Биз буга чейин келгенбиз, эсибизде бар. Губернаторго чейин барганбыз. Губернатордун жаңылбасам биринчи орун басары сизге поручение да бериптир. Не боюнча? Сөз Константиновкадагы жарыктандыруу маселесинде болуп атат. Азыр деген эми ал убакта деген жарыктандыруу маселеси деген азыр болуп аткан, анан жанакы бир проект боюнча бирдемеси турмес болуп калып, өткөндө бир жер замка эдетип, ошо экинен кайра жасап, азыр кайра күйүп атат буйгурса. Качан күйүп атат? Беки эмеси күйдү, северный көчөсү. Турсак болобу? Кем мындайраак Бул иштеп атат. Бияка. Эрнис Нурпаевич, биз Ал жарыктандыруу маселесичи. сиздин сөзүңүзгө ишенелиби же жергиликтүүлөрдүн күндө жашагандарга ишенелиби? Жок, ал жер деген Качандан баштап өчтү? Өчкөндө канча бу? Ойлоп калды го дейм. Азыр ошо эмеси бар бүтүп калды. Ага чейин күйүп турчу эле? Ага чейин күйүп турчу. Проекттилерин азыр узан көтөн tutабыз. Азыр бир эмеси калды. Бул бүткөндөн кийин бүттү. Кудай буйрса күйөт жакын арада. Кичине эле иштери калды. Кичине иштер калды. Болбосо эле бүтөт. Болбосо бүтөт. Кичине иштери калды. Эрнис Нурпаевич, эми мындай да, даяр ишкер мындай президент баш болуп ишкерлерди, инвесторлорду издеп атышат. Анан бул үчүн кандай мамлекеттин саясат аракети жүрүп атат? Ушундай учурда муну бирде олигарх мындай салганын мен көрө элекмин. Бир айыл үчүн светин жасап берсе, суусун жасап берсе, ошол учурда арабтар келип суусун да чыгарып бериптир. Ал дагы баланста жок экен бүгүн. Эми азыр мындай ар бирине деталдуу өтөлү. Жарыктандыруу маселеси бүгүнкү күндө биз азыр светке бардык. Светке барсак айыл өкмөт тех условиясы да жок, проектisi да жок, архитектуралык талаптары да жок. То есть бардыгын айыл өкмөткө ышылтады. Айыл өкмөт эч кандай документациясын кылбаган үчүн биз кесип таштадык, свет бербейбиз аяка. Берет, эмнеге бербейт? Уже тех условиясы уже бүтүп калды. Эми токтоп турабыз. Ал барсак тех условиянын мөөнөтү өтүп кетти деди. Архитектуралык чечимдин кагаздардын мөөнөтү өтүп кетти. 2 жыл болду дейт. Анан буну айыл өкмөт кылган жок. Муну ушул Кристина баш болгон ушул бир кичинекей үй бүлө жасап атат. Билебиз. Анан ушул жасап берип, ал эмне деген ущерб, эми тех условияны жасаса, проектисин жасаса, кандай деген акчаны салып, андан сырткары документин да бүтүрүп берсе, ошону кабыл албай аткан бул эмне деп айтыш керек эми мындай сиздерге? Ким кабыл албайт? Ким кабыл албайт? Кыла турган сиз да ошону. Жок, биз кылып атабыз да. Эми буга чейин мисалы деген эч кандай эме жок. Буяка биз ыраазычылык билдирип атабыз. Мына эл да ыраазы, биз да ыраазыбыз. Мисалы кылып берип атат. Эми ошо экини закондоштуруп, мисалы деген мына мен келгем. 2 жыл мөөнөт жетпейт ушуну закондоштуруп. Жок, 2 жыл мөөнөт андан мурун да баштаганбы, мисалы деген мен келгеме 1,5 жыл болду. Ошондон бери эле мисалы ошо проекттин документациясын мен чуркап жүрөбүз. Мисалы проект документациясы деген өтө эле оор. Мисалы деген азыр ар бир эмесине освещение мурда болсо айлык бут койсо анын деген тех условиясы тигинси керек, мунусу керек экен. Ошо баары сиздер кылбапсыздар. Акчасына булар өздөрү жасаттыр. Ошол жасаган нерсеси эми ущерб болуп мөөнөт өтүп кетип атпайбы? Жок, эми үйгөн ушунда болот адам. Жок, эми мисалы деген биз кыйнаган жокпуз да, мисалы бери деп төлө депчи турабы? Биз өзүбүздө бүтүрмөкпүз да, турабы? Анан эми мисалы барып төлөп койсо, эми төлөп койгонго биз кандай эметебиз? 2 жыл мөөнөт ушул сиздердин чуркаткан ары бери бюрократияңыздардан үчүн өздөрү бүтүрдү да булар эми. Эми бүтүргөн нерсени эми бүтүрсө бул эл үчүн кылып берди да, турабы? Эл үчүн кылып берди. Мамлекет үчүн кылды. Мамлекет үчүн ыраазычылык билдиребиз, турабы? Неге эми дагы ушулар чуркаш керек бул иш боюнча? Губернаторго чейин жеткиздик. Эми губернатордун биринчи орун басары сизге поручение да бериптир. Эмне жетпей атат? Эмнеге бүтүрө албай атасыздар? Мен сиздерге эми кагаздын ар кандай эмеси бар. Если бы я не занялась этим вопросом и не оплатила, никто бы не сделал. Это я вышла, взяла у Татьяны Леонтьевны номер проектировщиков, которые, да, вот этой организации. Первые мне сказали 50 тысяч выйдет, но потом Татьяна Леонтьевна нашла подешевле. Никто не делал, я оплатила проект. И я начала поднимать этот вопрос и говорю, сделайте уже. Еще тех условия. Тех условия. Потом еще вот она, Татьяна Леонтьевна, прислала мне, вот вы потом снимете, здесь 2 квитанции, понимаете, которые должен Аил Акмату. Вот, смотрите.
покупателя и локмоту. Вот стоимость. 81 миң сом. Одна и вторая. Мону кандай дейсің буга? Четко написано, Татьяна Леонтьевна сказала, когда пройдет платежка, мы возьмем разрешение на подключение. Вот. Эми жок, муну болсо көрсөткөн, эми өзү болсо деген бирок алгандан кийин до конца өзүн бүтүрүм деп. Муну мисалы кыйнаган жокпуз да, мисалы барып төлө депчи. Аны биз өзүбүз төлөп коймокпуз, мисалы. Качан төлөйсүздөр? Эми муну өзү алып барып төлөп коюптур, мисалы. Өзү алып барып төлөп коюптур. Эрнест Кулпаевич, бул маселеге дагы канча убакыт керек сизди бүтүрүш үчүн? Канча убакыт керек? Мына уже бүтүп калды дейт. Бүтүп калды дейт. Уже что там последний осталось? Леонтьевна что сказала? Леонтьевна уже 2 года говорит, что Чё, мы делаем... она 2 года говорила. И вот последний Так уже пока- задание делала. И она сказала, Так что это там... пока я не начала, понимаете? Я начала. И этот же проект, если бы я не оплатила и не подняла шум, и сама не договорилась с проектировщиками, никто бы не сделал. А еще вот можно расскажу? Кагаздар бүтүп калды. Эрнест Урпаевич, давайте я расскажу еще ситуацию. Вот смотрите, у нас был проект хороший на нашу Первомайскую улицу. Это внутренняя улица. Первомайская у нас еще центральная, то есть она тоже Первомайская называется. По вашей просьбе мы сделали фонари еще на центральную. По вашей, с Валерием Николаевичем, просьбе мы сделали. И когда оказалось, Татьяна Леонтьевна мне говорит, оказывается, этот проект теперь не подходит, потому что еще Первомайская центральная добавилась. И опять все надо делать по новой. Но это когда уже у нас, извините, отключили свет, просто приехали и отключили. Вот тогда я уже подняла шум и начала. Но от последней платежки я уже не буду ничего платить, это уже ненормально. Бияқта деген мындай болот да, азырча мунун кылган баары тең мисалы абдан жакшы. Мисалы бул бизге да чоң жардам кылып атат. Мисалы өкмөткө делечи, мисалы эми бизде өкмөттө да баягы өзүбүз өкмөтпүз, биздин бюджетибиз көп чечпейт. Мына азырга биз абдан ыраазыбыз. Кылгандачы эл да ыраазы болот. Анан эми жана могу документация жагыначы мына өтө эле кыйын болуп калат. Документация азыр ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар да, структурасы бар. Ошондон тигинсин өтсөң тиги өтөт, мунусун өтсөң бул өтөт. Анан Ким тоскоол кылып атат? Жок, тоскоол кылган эч ким жок. Просто мисалы кимге кайсы жерге бара турган болсоң, мисалы ошол жактан начальство же руководство алмашып кетип атпайбы? Азыр мисалы ротационный көп болуп атпайбы? Алмашып кетет. Кайра башка начальство келип эмкинге чейин ошо эми кагаздын түрү бүтүп калды. Эми ушул жооп эми. Жооп бүтүп Жетекчилер алмашып кетет, ошон үчүн. Жок, эми жок, ошо экинде болуп калып атпайбы? Мисалычы, кагаз турушунда болуп атпайбы? Мисалы ар бир жерге калганда мисалы катар алар баарысы функцияны жок, аткарат да. 14 күн каралат, тигинси болуп калат. Эми мисалы ал бүтүп калды. Кудай билсе бүтүп калды. Мынакей эртең Баягыда Месяц келгенде бүтүп сказали, калды я экен. узнавала. В энергосбыте они сказали месяц. И наряд на подключение дают несложно. Есть проект, едешь в архитектуре ставят печать, утверждают. Все, берешь наряд на подключение, подключаешь, ничего сложного там нет. Эми бул же бүтүп калды буюрса. Айыл өкмөттүн деңгээли эмес, буга губернатордун деңгээлине жеткен иш болчу да. Жок, бүтүп калды. Буюрса бүтүп калды. Качан бүтүп калат? Бүтөт мынакей азыр бүгүн. Канча убакытта келсек бүтөт? Бүтөт. Мындай Кудай буюрса бир 2 жуманын ичинде бүтөт. Уже амесинде бүтүп Баарысы. Буюрса. 2 жумада жеткизесизби, 2 жылда чечпегенде? Аман эстен турсак бүтөт 2 жумадачы. Аман эстен турсак бүтөт 2 жумада. Урматтуу губернатор мырза, 2 жума ушул айыл өкмөткө тийишпей туруңуздарчы. Мындай 2 жуманын ичинде аман эсен болсо чечет экен ушул маселени. 2 жылда чечилбеген маселени чечесиз. Аман эстен турсак баары чечилет, баары болот. Ким билет, эртең басып кетип атат, гарантия жок да. Жыгылып кетип өлүп калышы мүмкүн, туурабы? Аман эстен турсак. Сиз өлбөй туруңуз мекен. А вот еще ситуация. Джигал нам вот звонит и приходит и говорит, вот там 2 года не оплачивал никто. И вот этот ущерб примерно 200 тысяч, да, он посчитал, кто будет оплачивать. Это разберемся, мало ли что говорит. А потом вы скажете, мы, ну нам же, вы понимаете, что к нам Мало ли приезжают. что говорит, но это надо За 2 разберемся. года, знаете, сколько приезжали к нам людей за этот свет? У меня уже сил нет. Ну это надо что-то разберемся. Это Ну говорит. а почему мы должны сделать? Говорит Почему мы одно, должны делать сделать? Туура и маселе айтып разгребать атат. вот Туура это? маселе айтып атат азырчы мына. 2 жылдык төлөм бул оңой акча эмес. Бул үй бүлө жаккан жок аны. Жалпы элдин коомдун жарыктыгы үчүн турму. Эми ошондо ошол жарыктандыруудун электр энергиясынын төлөмүн ким төлөйт? Аны биз тактайбыз. Потому что Тактайлексиз буга чейин. Жок, тактайбыз, потому что азыр бизде центральный көчөнүн баары тең бизде мисалы район өзү төлөйт да, мисалы. Милдеттүү түрдө ким төлөш керек? Мамлекет төлөйт да, мамлекет төлөйт. Биз төлөйбүз да, мисалы. Эми аны деген 200 миңби, 200 миңги 20 миң сомбу аны көрөбүз. Эми токтоңуз, мамлекет төлөйт атасыз да. Бирок ал сизде бүгүнкү күндө баланста бул жакта жок экен. Баланста жок нерсени кантип төлөйсүздөр? Эми чечишебиз, аны тактайбыз да. Тактайбыз, чечишебиз, аны тактайбыз. Андан кийин аны бүтөбүз. Чечишебиз. Так эле такталбай, чечилбей эле келет атташ. Жок, чечилип эле келет. Баары эле чечилип келет, Кудай буйрса. Баары эле чечилет, баары эле. 2 жумадан кийин
2 жумадан кийин келебиз. Келгиле, Жарыктандыруу боюнча келгиле, бүтөт, эки жумадан Мына бүгүн келгиле. 17 ноябрь экен. 2 жумадан келет. Эми Эрдис Унбаевич, эми экинчи маселе. Парк боюнча трансформацияга берип айыл өкмөтүнүн парк зонасына статусун өткөздүңүздөрбү? Аны өткөзөбүз. Азыр деген мынакей Муну да өткөзө элексиздер. Жок, азыр отурсузчу. Отурсаңыз мен сизге мына былтыр келгенсиз. Ба, жер маселеси боюнча деп кыз китеп боюнча мына былтыркы президент указыбыз менен азыр жер амнистиясы менен азыр иштеп атабыз. Азыр мисалы могу Ленинский айылда район боюнча 12 000 кыз кетип атырган болсо, ошонун ичинен 6 000 ушу Ленинскийде. Азыр мынакей Ак Жарыбызды мынакей Кудай буйрса берип бүттүк почти. Ак Жар, Нуркожо конушу ошолордун баардыгын уже почти берип бүтүп атат да. Аз эле калды бизде. Кудай буйрса 70% бүтүп калдык, бир 30% калды. Мына биз ошол менен азыр иш катып Жакшы, ал боюнча жакшы иштеп атабыз. Ал боюнча иштеп атабыз мынакей. Парк боюнча парктын статусун өткөздүңүздөрбү? Парктын статусун болсо деген мынакей социальный объекттерде азыр эми Кудай буйрса ага да мынакей жетип калдык. Азыр мисалы могу депутаттарды мынакей жайы менен биз чогулталган жокпуз. Чынакындачы бир да депутат азыр мынакей сессия кылса ошо экинин баарын баланска алабыз, анан чечебиз. Эми ал чечет болмаса, Кудай буйрса андан чоң мынакей ал жок, мындай да, мынакей ал жерде азыр деген общий там сколько соток, 9 соток да? Ну, наверное. Ну 9, именно 9 сотка. Аз биз мынакей 1000 гектар жердин баарын тең амнистия кылып, кыз китеп берип атабыз Кудай буйрсачы. Эми ошо калганда эле биз келип калган турбайбызбы? Мына бүтөйүн деп калганда келип калдык. Мына Кудай буйрса сен келип кеттиң, эми бир 2 жуманын ичинде бүтүп калат. Аны Кудай буйрса бүтүрөбүз. Баланска алабыз. Качан буга канча мүнөт керек экен? Баланска алабыз. Азыр мен бул сессиядан неметсе эле баланска примат этебиз. Качан ошо сессия качан болот? Эми бизге мындай планыңызды айтыңыз, качан сессия азыр ушу ближайший сессияга эле мен коём Кудай буйрса. Ошондо канча убакыт керек? Эми ближайший сессия может 2 күндөн кийин болот, может 3 күндөн кийин болот, может 1 жумадан кийин болот. Ошо биринчи сессияга. Болжолдуу Мен сессия качан болот экенин билбейм. Биринчи сессияга эле обязательно коебуз. Баланска примат этебиз. 1 жуманын ичинде болобу? Сессиябы? Мен ошо экин бүгүн айтам, спикер менен сүйлөшөм, качан сессия кыласың депчи. Ошо биринчи сессия. Алар депутаттар не иш кылат? Чогулсун да алар. Эми алардын да жумушу бар. Көйгөй да бул азыр. Ооба, алдар элди көйгөн. Айтсаңыз, сунуш киргизиңиз, төрага чакырсын. Эртең бирден эле киргизип коюңуз. Эми ал Кудай буйрса, эми ал 1 жылдан бери депутаттардын айынан сиз кылбай атасызбы? Жок. Ал жер Кудай буйрса бүткөн. Эми азыр биз баланска калдык да. Мисалчы айкай ишке куруп деген жагылда мисалы азыр мынакей чоң нерсе бүтүрүп алдык Кудай буйсачы. Эми азыр биз парк жөнүндө кичинекей нерсе. Ал мынакей аны уже мен азыр аны баланска примат этебиз. Алабыз баланскачы. Эмне тоскоол болуп атат? Эми аны дагы жерин трансформация кылганга дагы мисалы деген ага да иштеш керек. А мисалы мынакей мен азыр землестроителин 4-5 айдан бери жок болуп атып, мынакей келгенде 1 жума болду. Землестроительчи. Анан келгенде эми азыр Кудай буйрса аны менен иштетип, анда трансформация кылабыз. Мисалы деген трансформация. Мына жанакы скважина трансформация, мисалчы мынакей. Биз Константиновканын башында суу киргизип атабыз, скважина киргиздик, көрбөдүңөрбү, мисалчы. Мына ошол экинин трансформациясы мына эми бараң бүтүп атат. Ошону мен келгенде 1 жарым жыл болду, ошо 1 жарым жылдан бери чуркап жүрүп, ошонун трансформациясы мына эми бараң бүтүп атат, мынакейчи. Эми ошого дагы канча 1 жарым жыл керекпи? 1 жарым жыл эмес. Буяктыкын азыр биз баланска примат этебиз. Канча убакыт керек? Азыр могу ближайший сессиядан карап кирсеңиз бүттү. Депутаттар эле чогулса болду? Ооба, депутаттар чогулуп эле ошону баланска алса эле бүттү. Ленин айыл өкмөтүнүн депутаттары өтүнүч бир келип сессияга чогулуп берип койгула. Силер эле чогулбай атсаңар, маселе чечилет экен. Силер чогулуп берип койгула. Жок, чогулуп келип атышат. Эми азыр могу сессияга эле биринчи сессияга эле мен коём дагы ошо экини баланска ошо өзүн алып Канча мүнөт керек? Эми биринчи сессия 2 жумадан кийин келсек, азыркы жарыктандыруу маселеси чечилет. Тигини кабыл аласыз. Ооба, кабыл алам, Кудай буйрса. 2 жуманын. Депутаттарча кол алышпой баягыдай. Макул. А еще давайте вот объясню насчет бульвара. Тоже со светом проблемы возникают. Опять же, нам звонит Джергал, это ответственный, да, контролер у нас. Можно я дорассказываю? И говорит, вот бульвар у вас незаконно подключен. Мы сделали пока что освещение, подключили к своему дому. То есть питание идет от нашего дома, и мы оплачиваем электроэнергию. Но опять он говорит, это незаконно, мы будем отключать. Как? Вот как нам вот просто? Мы вот все как, сделали, Вайке? а сейчас все отключат. У нас на свет больше 500 тысяч уже вышло с этими соседями. Мен электрик эмескемин да. Ал мисалы мощный сымбытыгында кетиш караганчы. Бирок негизи мен билишимче мисалы эгер ар бир жаран өзүнүн үйүнөн светти алып чыгып эшикке коюп койгонго ал укугу бар. Ал өзү төлөп атат да мисалы, туурабы? Анан эми ал жакчан билбейт экен, мен электрик эмесмин да. Жок, сиз ал жактагы жарыктандырууну чечишиңиз керек да. Жарыктан чечилет, буюрса чечилет, уже жак өтүп калды уже. Мына көйгөйдүн өзөгүнө карасак мындай да, урматтуу Эрдис Нурпайызович. Сиз айтып атпайсызбы, инвесторлордон биз акча сураган эмеспиз, акчаны өзлөрү берди деп атпайсызбы? 30-ында келип акчаны өзлөрү бергенде эмес да, бул көйгөй коомдуку. Бул көйгөй өтө маанилүү болуп атат. 2 жылдан бери созулуп келатат. Мыйзам боюнча 1 айдын ичинде бүтө турган нерсе 2 жыл созулуп келип атса, 500 каражат 1000 сом акча коротулуп атса, сиз айтып атасыз, акча сураган жокпуз. Сиз
эл Я мажбур напишу, болуп когда атпайбы, ошо будете акчаны возмещать чыгарып, весь ущерб. эл чогултуп акчаны төлөп бергенге мажбур болот. 2 жылдан бери созулуп бүтпөй атпайбы, ошо кеп ошондо атпайбы. Жок, бүтүп атат. Мисалы деген Даяр чагым нерсени бүтүп атат. Кудай мырза бүтүп атат. Көп нерсе бүтүп атат. Кана бүтүп булар ыйлабайт да. Жок, көп нерсе Салып бүтүп. берип бир жолу. Жок, эми. Болсо салып берсең эми сен аягына чейин муну да бүтүр деген бул эми. Жок, көп нерсе бүтүп атат. Эми бүт эле мындай жолдун баары тегине мындай түз эмес экен да, ровно эмес экен да. Кээ бир жерде арык болот, кээ бир жерде өйдө болот, кээ бир жерде ылдый болот. Ошон үчүн эми мисалы документке салыштырып атпайсызбы? Эгер документ жок болот болсочу, мисалы мындай документ айыл болбой турган болсо, анда мындай батыры бүтүрүп койду да. Эми ошо экен законду мыйзам чегинде кылганга бизге мисалы документ керек экен, мисалы ошо документтерди жүргүзүп атабыз. Кудай буйрса мынакей айкада жетишебиз, баарына жетишебиз. Мына мисалы азыр мынакей жана амнистия боюнча мынакей былтыр деле звезда кылдыңыз го, мисалы ютубтун баарына чыгарып, кактустун баарына чыгардыңыз, мисалы турабы, жана жер маселеси кыз китептепчи. Мына ошонун баары тең чечилди. Мына азыр ошо кишилерге барсаңыз мынакей Кудай буйрса мына колдоруна кыз китептер кармай отуруп калышты. Мына былтыркы кийилген билем бартенчи мынакей канча жанжал чыкты турабы. Ана ошондойдон өзгөчө мамиле кылышыңыздар керек да. Жок, ошо экенде эле болуп мынакей Кудай буйрса көп нерсе чечилди. Эми азыр биз ушу кишилер бир нерсе салып бер десеңиздер макул болобу? Ушунча кыйнап, ушунча азапка салсаңар мисалы. Жок, эми мисалы деген биякта да мисалда башында негизи мындай ошо экен баары тең документ албай эле эчтирилбей, мисалычы документ эчтирилбей калганда, мисалычы эгер башында документ эчтиргенде мындай проблема. Документ эчтирүү булардын милдети эмес, сиздердин. Жок, эми биз ошо биз документ эчтирип атабыз эмичи. Биз эми уже документ эчтирип атабыз. Ой, айнанайын. Биякта мисалы акчасы бар экен. Жок, келди, давайте. Мен салып берем десе, сиздер карап отурасыздар да, өзүң кыл деп. Жок, биз мисалы тоскоолдук эч ким кылган жок. Биз наоборот ыраазыбыз. Мисалы мынакей жолду салып берди, мисалы турабы, мисалы мынакей мына биздин айыл өкмөттүн аз күчү жок, анча жол салгангачы, мисалы биздин бюджетибиз. Бизде азыр Ленинский аймак аябай чоң да, мына жолдун салып берди, азбышен биз только рахмат эле айтып атабыз. Мен бул кристиан бетинен делебейм, мисалычы, ушуну кылган үчүнчү, мисалычы. Кыргызда жакшы сөз бар да мына. Бетинен өтпөйбүз баки. Жок, бүтүрүңүз. Жок, негизи айтам Мындай дегенде, Кыргызда жакшы сөз бар. Бул бекеринен эмес да, баягы инвесторлор мына 500 миң сом каражат кетти деп атат. 2 жылдан бери маселе чечилбей жатат деп атат. Бир айда мыйзам боюнча бир айда чечилип турган маселе мына 2 айга чейин, 2 жылга чейин созулуп атат да. Кыргызда жакшы сөз бар. Коюңду берсең, жибиңди кошо бер деп. Анысы кандай инвесторлорго баягы айта албай аткан сөзүңөр же бул эмне ушундай ситуация болуп атабы? Бере турган болсоңор коюңарды жибиңер менен чогуу бергиле дегенде эле болот атпайбы? Азыр Кудай буйрса бүтүп калды, аз калды. 1-декабрда 2 жума болот экен. 2 жума болот экенби? Всё болду, аман-эсен турса да болду, бүтөт, буйрса. Болду, буйрса, бүтөт. 1-декабрда келебиз анда. Хорошо, бүтөт. Губернаторго барбай эле коелу азыр, Жок, барбай эле калам. Чечилет точно. Чечилет. А на центральной почему свет не работает? И центральный тоже будет свет. Ну подождите. Вы мындай да, жок, Сиз себептерин айтып коюңуз, анан эмне тоскоолдук жок. Не работает. Маселе айыл өкмөттө эле болуп атты. Документтер. Татьяна Леонтьевна мне Документ күнөөлүү эмес да, документти бирөө бүтүрүш керек да, ошол. Жок, мисалы киши бар да. мындайда кызматкер бүтүрөт да. Мисалы мынакей, аз биз күнүгө бизде комиссия бар. Күнүгө земельный комиссия болот, мисалы жана тияктын кызы китебин беришет. Мына Сиз жалгыз кылбайсыз да, кызматкерлериңиз. Жок, кызматкерлеринде кылат. Бирок мен обязательно барып катышып тигинде мында бүт баары тең комиссия болот да. Мисалы бүгүн мына көчө күнү тиги 30 киши тиги эмеден Садовойдон барыптыр. Мурда күнү тиги киши барыптыр. Мисалы ошол күн баары тең баягы менен чечип атабыз. Былтыр да көрүнүппү канча жанжал болду деп турат. Декабрда Кудай буйрса аман-эсен болсок келип кылсаңыз колуңузду кысып, өзгөчө рахмат айтып кетебиз. Ушул 2 жылда бүтпөгөн ишти бүтүрсүңүз. Татьяна Леонтьевна говорит, что сделали, а вы говорите, не сделали. Кимдеки мес алууну пландап жүргөн болсо, биз Авиалюкс туристтик агенттигин сунуштайбыз. Мыкты программаларды, сезондук турларды уюштуруп берет. Ошону менен бирге эле Кыргызстандын ички жана сырткы авиа каттамдарына авиабилеттерди сатып алсаңыздар болот. Ал үчүн сиз мисалы Орусиядан туруп эле же Кыргызстандын кайсы бир аймагынан буйрутма менен электрондук билеттерди да алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0507 644 944 0557 644 944. Дареги Бишкек шаары Ден Сяпин көчөсү 2. Баса, умра сапарларын да уюштуруп беришет. Авиалюкс. Биз менен дүйнө тааны.